Арбаңыздар, туугандар, жакшыбы, ден соолуктарыңар, иштериңер, бала чака чоңоюп атабы, баары жакшыбы. Мындай бир кайрылууда жигиттер тактыдан түшкөндөн кийин кишини интернетке чыгып момда кылып койду, туура эмес иштерди жасап койгон убагында деп айтпай эле койбойлу, кандай дейсиңер? Убагында турган кезде айтпайлыбы? Тактыдан түшкөндөн кийин туура эмес иштерди жасаган, менин мүлкүмдү тартып алган, мага жашоо турмуш бербей койду депчи. Убагында турганда айталы, кеткенден кийин аркасынан жаман сөз айтпайлы. Жаманбы, жакшыбы иштерди кылып аткан, баары сонун, баары жакшы деп убагында жүргөндө комментариядеги жазгансыңар, айткансыңар, дегенсиңер. Бетке сүйлөгөндү үйрөнөлү, бетке өзүнө барып тактыда отурганда кабинетине кирип, приемныйына жазылып, кеткенден кийин анан жамандабайчы. Ал киши өзүнүн жасаган иштерине баа берет, баа берди, кечирим сурады элдерден. Кимди тарынтып алса, кимди капа кылып койсомбу деп. Өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Ташиев Адилет Бакаевич, Талас облусунун Манас районунун Баласаруу деген айылынан болом. Атам обончу жана аткаруучу. Маданияттын мыкты кызматкерин алган жок, эмгек сиңирген алган жок, бирок аркасынан Беншан Сабылды 32 обонду жаратып койду. Чоң атам болсо Айманбет Ташиев. Күйдүм чоктун автору Раматылык Малик Аликеев көп урларын ырдап калчу.